Саламатсыңар балдар. Кайрадан видео салабыбызды улантабыз. Сиздер менен мен номер 38 Садык Ишматов атында орто мектебинин башталгыч класс мугалими Абдуллаева Айнура. Дил азык сабагы 2 класс. Дүйнөдө тынчтык болсун. Оору сыркоо жок болсун. Күнүбүз дайым жарык болсун. Асманыбыз ачык болсун. Балдар, алтын эрежеге көңүл буралы. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз жана онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Сабактын темасы арстан менен коён. Кыргыз эл жомогу. Балдар айткылачы, жомок деген эмне? Ооба. Жомок ооз-эки чыгармачылыкта кеңири таралган, көбүнчө ойдон чыгарылган, окуялардын апыртмалуу, фантазиялуу чагылдырылган, сюжети кызыктуу, баяндоо түрүндөгү чыгарма. Жомоктор ыр түрүндө да, кара сөз түрүндө да болот. Жомоктор 3 түргө бөлүнөт. Алар айбанаттар жөнүндөгү жомоктор, кереметтүү жомоктор, турмуштук жомоктор. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты жомок тууралуу маалымат ала аласыңар жана каармандарга мүнөздөмө бере аласыңар. Жаңы теманы окуп, түшүнүү менен бирге акыл эсиңер, ой жүгүртүүңөр, таанып билүүңөр өнүгөт. Жолдошторуңарга туура мамиле жасоону үйрөнөсүңөр. Балдар, бул кайсы жаныбар? Азаматсыңар, бул арстан. Арстан мышык сымалдар түрүнө кирет. 25-30 жыл жашайт. Жаныбарлардын атаманы аталат. Эт менен азыктанат. Жапайы жаныбар. Ал эми бул коён. Коёндун куйругу кыска, кулагы узун, токой жаныбары. Коёндор бакка, токойго чоң зыян алып келишет. 7 жылдан 10 жылга чейин жашашат. Адамдар коёндон эт, тери алышат. Балдар, анда арстан менен коён деген жомокко көңүл бурабыз. Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коён жашап, коркоктугунан казып алган ийненен алыс чыкчу эмес. Бир күнү коркуп ийнинде жата берип, кантип күн көрөм? Атасынын көрү, бир баатыр болуп көрөйүн деп ойлоду да, ошол замат ийнинен чыкты. Эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн үрпөйтүп, так маңдайында турган арстанды көрө койду да, коркконунан бир орунда катып калды. Арстан коёндун жанына келип, бакыраң көзүм, колго түштүң эми сени жеймин, деп тиштерин качыратып, эки чайнап бир жутчудай болду. Коён байкуш эсин жыйып, кантип кутулуштун амалын издеди. Акыры арстанга, кадырлуу арстан, жесең жейин. Бирок айта турган бир сырым бар, деди. Анда тезирээк айтып кал. Сен өтө күчтүүсүң, ага толук ишенем. Бирок тетиги кудукта сенден да чоң, сенден да күчтүү арстан бар. Ал бая күнү сени жеймин деп ачууланып жатканын уккан болчумун. Оболу ошого беттешип Сенин күчүңдү да көрүп калайын. Мен кайда качмак элем, анан деле жейсиң, сырттанын, деп жалоорый карайт. Өзүнөн күчтүү жанды уккан арстан чындап ачууланып, кана менден күчтүү арстанды көрсөтчү. Ал кайсы жерде? Эшитип бар, деп коёнго буйрук кылды. Коён арстанды терең кудукка эшитип барып, ушул кудукта өзүң карап көрсөң, деди. Арстан кудукка эңкейип карап, өзүнүн сөлөкөтүн көрдү да, мен ушул саксайган арстандан кантип эле кем калайын? Кана кармашып көрөлү, деп ачуусу менен кудукка секирип түшөт.
сууга шалп этип түшүп тумчугуп өлөт. Ошентип коён амал менен арстанды өлтүрүп жолго түштү. Жомок силерге жактыбы? Балдар, азаматсыңар. Анда баарыбыз Буратинону элестетеличи. Мурдуңа Буратинону катары элестетип, мурдуңардын учун сыяга малып, доскада көрсөтүлгөн ийри сызык абада адегенде оңдон солду көздөй, андан кийин солдон оңду көздөй сызгыла. Кана, сыя челеке мурдубузду балабыз. Солдон оңду көздөй сызабыз. Азаматсыңар. Эми оңдон солду көздөй сызабыз мурдубуз менен. Жакшы, азаматсыңар. Көз үчүн зарядка. Башты түз кармайбыз. Эч жака бурбайбыз. Көзүбүз гана кыймылдайт. Жогору, солго, оңго жана төмөн карайбыз. Жогору, солго, оңго, төмөн. Жогору, солго, оңго, төмөн. Азаматсыңар. Көзүңөр менен тегеректи чийебиз. Кана, көз менен тегерек чийебиз. Көз менен үч бурчтук чийебиз. Көз менен төрт бурчтук чийебиз. Көзүбүздү ачып жумабыз. Эми жомокто кайсы сөздөр түшүнүксүз болду силерге? Оба, сөлөкөт, бакыран көз, алдын ала. Сөлөкөт бул көлөкө деген маанини билдирет. Бакыран көз бул көзү чоң, тосток көз дегенди билдирет. Алдын ала бул эң биринчиден күн мурунтан, оболу деген маанилерди билдирет. Анда эмесе балдар, жомоктон викториналык суроолорду берем. Туура жооп бергенге аракет кылгыла. Ийнинен алыс чыкпаган коркок жаныбар. Туура айтасыңар. Коён. Коён ийнинен чыгып кайсы жаныбарга жолукту? Коён ийнинен чыгып арстанга жолукту. Коёндун сөзүн угуп арстан кандай абалда болду? Арстандын ачуусу келди. Коён арстанды кайда ичтип барды? Терең кудукка ичтип барды. Коёндун амалы ишке аштыбы? Оба, коёндун амалы ишке ашты. Балдар, арстан кандай жаныбар? Күчтүү, каардуу, аңкоо, ишенчек, өзүмчүл, чоң, саксагай жаныбар. Коён коркок, акылдуу, амалкөй, бакыран көз, кичинекей, баат чуркайт, сулуу жаныбар. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Анда кубанычтамын. Арстан менен коён жомогун кайрадан түшүнүп окуп чыгып, айтып бересиңер. Бүгүнкү тапшырма ушул. Балдар, анда эмесе сак саламатта калгыла. Кийинки видео сабакта көрүшкөнчө.